Апта içinde болуп өткөн окуялар жана алардын маанилүүлөрүнө сереп салган жумалык маалымат аналитикалык программасы өз ишин баштайт. Студияда мен Абай Нурбашевиков. Алгач бул аптада катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Сентябрь дүйшөмбү. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 5-сентябрда Жалал Абад облусунун Аксай районундагы Үңкүртөөнүн айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ошондой эле бул күнү Чолпон Ата шаарынын ат майданында мелдеш болуп өттү. Анда Кыргызстан менен Башкортостандын командалары көк бөрү боюнча беттешип, 26-5 эсеп көрсөткүчү боюнча биздин өлкөнүн жеңиши менен жыйынтык алды. Кыргыз спортчусу Антонина Шевченко тайбокс боюнча Lion Fight версиясында дүйнө чемпионунун намын коргоду. 6-сентябрь шейшембе. Өлкө башчысы бул күнү Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушта мамлекет башчысы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, антитеррорлук чараларды жана денеги терроризм менен күрөштү күчөтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат укту. Кыргыз Республикасынын мыйзамында көрсөтүлгөндөй 2020 жылга чейин ага өзгөртүүлөр киргизүү мүмкүн эмес. 6-сентябрда мындай билдирүүлөрдү Ош шаарынын активдүү тургундары атайын талкууда билдирип чыгышты. 7-сентябрь шаршембе. Түштүк калада кызматын өтөп жаткан жоокерлердин ортосунда мушташ чыгып, анын кесепетинен эфрейтор Эламанташ Балталуу жабыркап, ооруканага жеткирилген жана ошол жерде өзүнө келбестен көз жумган. Бишкек шаардык соту коргоочулар Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдрасулованын ар намысын жана ишмердик беделин коргоо жөнүндө өлкө президенти Алмазбек Атамбаевга каршы жазган арызын канааттандырган жок. Түрктөрдүн жирит оюну боюнча мекендештерибиз Түркия менен тең чыгышты. 8-сентябрь бейшембе. Алмазбек Атамбаев бул күнү Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Кыргыз Республикасы боюнча эксперт баяндамачысы Франсус Хоумун депутаты Ален Дестексти кабыл алды. Бишкектен Дүйшөмбү шаарына багыт алган учак Сокулы районунун Жаң Жери айылынан артка кайтып, Манас эл аралык аэропортуна конууга мажбур болду. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча Кыргызстандын курама командасы 5-3 эсеби менен Казакстанды утуп биринчи орунду багындырды. Ошол бул күнү көчмөндөр оюндарынын жыйынтыктоо аземи болуп өттү. 9-сентябрь жума. Ош шаарында 9-сентябрда транспорт салыгын төлөбөй жүргөн жарандарга рейд башталды. Кара Суу районунун Мамыжан айылында акыркы 2 жыл аралыгында чөө көбөйүп кеткен. Ош шаары боюнча 5000 адам турак жай алуу үчүн кезекте турат. Алар үчүн бүгүнкү күнү жалгыз ипотекалык насыя иретинде берилүү шарты каралган. Күч түзүмдөрүндө бекитилген жарандарды гана турак жай менен камсыздоо мамлекет тарабынан жүргүзүлүүдө. А бирок башка мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери кантип батирге ээ болууда? Ипотекалык насыянын жол жобосу туурасында Гүлмайрам Рахманбердиева айтып берет. Саламатсызбы балдар? Гүлзат Капарова 11 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп эмгектенип келет. Ошол жылдар аралыгынан бери ал батирден батирге көчүп жашаганы аргасыз болчу. Калыш үйгө жетиштик. Чындап эле 11 жыл айтыш оңой, бирок 11 жылдын ичинде университет иштеп, мен жашаган квартира калбады деп айтсам болот. Эми квартирада билесиңер да, шарт ар кандай, үй ээлери ар кандай, кээде табыш аласың, кээде табыш албайсың. Ана мен өзүм экинчи группада инвалид болгондуктан мен үчүн квартирада жашаш үчүн кыйын болчу. Быйыл жаңы окуу жылы Гүлзат эжеке үчүн ийгиликтүү башталды. Анын көптөн тилегени орундалып, турак жайлуу болду. Айлыкты топтоп, анда миллиондогон акча менен биз үйдү алыш кыйын. 11 жылда топтосо алып коймокпуз, бул жерде ошондой шарт болгондочу. Анда болбогондуктан эми азыркы мүмкүнчүлүк биз үчүн жакшы болду да. Эми ыңгайлуу шарт деп ойлойм. Үйүбүз жакшы, элитный үйлөр. Мындай каалоосу бар бир эле Гүлзат эжеке эмес. Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген 2600 кызматкердин дээрлик 70% турак жайга муктаж. Ички миграциянын өсүүсүнө байланыштуу Түштүк калаада бир канча жылдан бери эмгектенип, батирде ижарада жашаган жарандар көбөйгөн. Алардын көбү мамлекеттин мурунку койгон шарттарына көнө алышкан жок. Бул шарт мына бүгүн мамлекеттик мекемеде эң аз айлык алып иштеп аткандар үчүн такыр туура эмес экендиги логикалык жактан алганда деле мындай ачык байкалды. Окутуучу, мугалим, дарыгерлердин деги эле айлык менен жашап тиричилик өткөргөн бардык кызматкерлердин кайрылуусунун негизинде жаңы шарттар коюлган. Мындайча айтканда 30% биринчи төлөм 20%га түштү. 7 жылда төлөп кутуласыңар деген мөөнөттү 12
жылга узарттык, канга жетиштик. Ал эми баягы жылдык пайыз банктар аркылуу 10% дегенди азыр баягы 6%ке түшүрдүк. Мына бүгүн бардыгына маалым болуп калды. Ошол көз дирекция курган үйлөрдөгү квартираларды мекемелерге таркатканда мекемелерде иштеп аткан адамдардын санына жараша бөлүштүрүлдү. Мисалга ошол Ош мамлекеттик университетине 20 квартира тийди да. Учурда 2010 жылы мамлекеттик дирекция курган көп кабаттуу үйлөрдүн 321 батири аймактагы мамлекеттик кызматкерлерге берилүүдө. Ошондой эле өлкө боюнча да жарандарды турак жай менен камсыздоо программасынын негизинде Ош шаары боюнча 300 жаран арыз менен кайрылган. Бул 300 адамдан бүгүнкү күндө 60 адамды турак жай менен камсыз болуп, үйлөрдү алып жашап келе жатышат. Ал эми калган 240 эмне болду десе, бул 240 жарандын иши азыр банктарда. Кээ бир себептери бар. Бул багы үй тапса, үйдүн сатуучусу ипотека дегенге көнбөй аткандары бар. Төлөө мүмкүнчүлүктөрү жетпей аткандары бар. Же банктан отказ кылабыз дегендери бар. Төлөө мүмкүнчүлүгү туура келбей экен биздикине деп. Ипотекалык насыя иретинде турак жайларда бардык жарандарга бериле бербейт. Кайрылган жарандардын ичинен коюлган талаптарга туура келгенин комиссия аныктайт. Биринчиден бул жашы туура келиш керек. 21 жаштан 65 жашка чейин болуш керек. Ош шаарында туруктуу каттоосу жок болсо да болот, бирок 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же муниципалдык кызматта общий стаж керек. 1 жылдан кем эмес Ош шаарында туруктуу иштеп келе жаткан болуш керек. Мамлекеттик кызматтагыларга ыңгайлуу болгону менен ипотекалык насыя жолу менен турак жай алуу да оңой эмес. Ал үчүн жылдап кезекке тургандар бар. Майрам Рахманбердиева, Самат Сайдамат уулу, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн. Ош шаарындагы 01525 аскер бөлүгүндө жоокерлер ортосуна мушташ чыгып, келишим менен кызмат өтүп жаткан аскер Элеман Ташбалта каза болду. Башкычта азырынча окуя тууралуу маалымат берелик. Аскер прокуратурасы окуяга шектүү аскерге кылмыш ишин козгогондугун кабарлады. Маркум аскердин жакындары аны бир тоос алып өлтүргөндүгүн айтып жатышат. Алар окуянын чыны күнөөкөрлөрүн табуу үчүн укук коргоо органдарына кайрылабыз дешүүдө. Окуя тууралуу кененирээк кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Ушул балдардын ата-энеси бар бекен. Айланайын эле жүр. Балдарга кандай тарбия бербеди экен. Ушундай өлгөн жерге урбай эле койбойбу баламды. Маркум Эламан Ташбалта уулу өткөн жылы аскерде кызмат өтөп бүтүп, ал жерде келишимдик негизде жумушка орношконуна 3 ай гана болгон. Башкы штабтан окуя 6 сентябрда кечинде болгонун, ал бир жоокер менен мушташып, кокусунан талуу жерине сокку жеп көз жумганын кабарлашкан. Бирок жакындары анын өмүрүнө атайын кол салышты деп шектенишүүдө. Бир адам эмес, бир нече аскер сабап, каттуу буюм менен баш сөөгүнө карай уруп өлтүрүшкөн деген ойдо. Ошол баягы коптерка деп коебу. Коптерканын ичинде болгон окуя булчу. Булар мындайча айтканда бири-бири менен сообщающий кылышкан солдаттар. Булар бирөөсү киргенде аркасынан киришип, ошол жерге киришин күтүп турушкан. Бирөөсү киргенде бирөөсү аркасынан урган. Бирок эмне менен урганын айтпай атат да буларчы. Эмне менен урган? Мунун аркасында мына жеринде сөөгү сынып тешилип калган. Аркасындачы. Мына кара кушмейдечи. Кара кушмейде. Мен билем да. Бул кара кушмейге тийгенде бала эс оогон. Ошол эс ооп жатканда бун төлкө башын тепсилеш керек. Биз бир жерге али кайрыла элекпиз. Потому что мен инимди жерге коюп алайын. Мен жерге коюп алгандан кийин булар менен сүйлөшөм. Мен закон түрүндө сүйлөшөм булар менен. Каза болгон аскер Элеман Ташбалта уулу Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүнүн Алашан айылында туулган. Ал үй бүлөдөгү 4 эркек баланын 3-чүсү. Үйлөнүү кезеги ага келген экен. Аш десе ашка, иш десе ишке тойбогон, күчкө толуп турган 22 жаштагы жигит 3 күндөн кийин жакын досунун тоюна катышканы жаткан эле дешет. Костюмшум, ак көйнөк сатып алып, кызуу даярданган экен. Эми алардын баары аткарылбайт деп кайгырат жакындары. Ана кечке мал saat giderde 10:30'da da bana haber geldi. İkide birisi geldi, balam bana birisi işte. Kerem şunda oldu, bana ötüp gitti. Ne? Kanda ötüp gitti. Niye ötüp gitti? Yani vardım ben. Yarısı bana sevap barsam bir mort degen buldum. Ötüp koymadı gene. Ama bana bitti, sopa balam şey ötüp korusu verip koydu bizde. Hizmet de öyle. Şurada kalan bolsa kim bozlar gene terbiye. Soru.
Маркум аскерди окуткан мугалимдери да аны жакшы бала, айылдагы эң элпек балдардын бири эле дешет. Жаштайынан спортко кызыккан Элеман аскерге да өз каалоосу менен кеткен экен. Кийин келишимдик негизде кызмат өтөө үчүн дароо кол коюп, андан соң гана ата-энесине кабарлаган. Элеман Айман орто мектебинен орус классында окуп бүтүрдүм. Элемандын химия мугалими болом. Элеман өтө элпек, жакшы жигит болчу. Мектепте бардык коомдук иштерге жакшы катышкан, спортко кызыккан, сабактарында жакшы окуган элпек жигит болчу. Эч качан тартипти, беймани бузган эмес. Мугалимдердин айтканын уккан, кандай жумуш болсо жумуштан эч качкан эмес. Эгерде чындык болсо, Элеманды ушундай групповой өлтүргөн балдар жазасын алсын. Эмнеге военный частта, областной военный частта тартип болбойт? Элеманды ушул уруп өлтүргөнгө чейин эч ким жок бекен? Же болгону 3 эле адам бар бекен? Башкы штабтын тараткан маалыматында маркум Элеман Ташбалта уулу менен катардагы аскердин ортосунда кайым айтышуу чыгып, ал мушташка айланган. Андан улам өзүн билбей жыгылган аскерди Ош шаардык ооруканага алып келишкен. Ал ооруканада көз жумган соң жакындарына кабар берилген. Айтымдарында медициналык экспертизанын корутундусунда бербей жатышат. Окуяга байланыштуу Ош гарнизондук аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголду. Мушташка катышкан шектүү аскер камакка алынды. Ал боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, териштирүү иштери аскер Ош гарнизондук аскер прокуратурасынын тергөө тобу тарабынан окуя болгон жерге чыгып, окуя болгон жерде тийиштүү иликтөө иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндөн кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-беренесинин 4-бөлүгү менен атайлап жагат келтирүү беренеси менен бүгүнкү күндө азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Адвокат жактоочунун катышуусу менен сурак кылынып, азыр шектүү катары Галфактагы камакка алынган. Кыргызстандын башкы штабы каза болгон аскер тууралуу кеңири маалымат бере элек. Азырынча муну аскердик сыр деп жатышат. Бейөкмөт уюмдардын маалыматына ылайык, армияда күтүүсүз өлүмгө кабылган жоокерлердин саны акыркы 4 жылда 62ге жеткен. Эске салсак, өлкөнүн аскер бөлүктөрүндө буга чейин каза болгон жоокерлерге байланыштуу кылмыш иштеринин аягы белгисиз бойдон калып келген. Аскер прокуратурасы жана аскердик соттор кылмышка аралашкан жоокерлер тууралуу маалыматты ачыкка чыгарышкан эмес. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, жумалык аналитикалык программасы. Аркасына туяк калганда маалеледен ошону өстүрөт элек. Өзүнүн сапаттуу кара алтыны менен таанымал Перетикуал компаниясы арзан көмүр акциясынын мөөнөтүн узартат. Август айы үчүн уюштурулган мындай арзандатуу сентябрда дагы болот. Мыкты жаңы технологиялар менен казылып, Ош шаарына алынып келип жаткан сапаттуу көмүр баасы канчадан жана кайда сатылууда? Төмөндөгү тасмадан көрүңүздөр. Кыш камын жазда көр. Бул максатта аркылуу Перетикуал компаниясы элибизди көмүр менен камсыздоону күчөттү. Андыктан алыскы Чоң Алай аймагына барып, көмүр кенинен кара отунду алып келе албагандар үчүн атайын ылайыктуу жайларды уюштурду. Мыкты сапаты менен өз кардарларын тапкан товарды керектөөчүлөр өздөрү жерине келип сатып алып жатышат. Ош Пирим эмесинен 4 жылдан бери үйгө көмүр алып кетип атам. Рахмат Пиримге шу uzak жақын қылып шөрге алып келіп елеп 3 сом 70 тиын елге таратып атат. Мен мұны үйіме алып кетіп атам. Өзім құрман жатақта жашаймын. Түтіні шықпайды, газы ham жоқ. Жақсы Пиримге абдан рахматымды айтам елдің атынан. Коомдо эл аралык валюталардын баасы кымбаттап, экономикалык тартыштык жүрүп жаткан учурда жарандардын пайдасы үчүн Перетикуал компаниясы бир топ арзандатууларды койду. Кошумча кардарлар талабына ылайык көмүр атайын даярдалган каражаттардын жардамы менен эленип ириктелинет. Ага ылайык кара алтындын сортуна жараша бааларды дагы түрдүүчү. Быйылкы жылы арзандатуу акциясынын мөөнөтү дагы узарды. Быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу былтыр биз өзү сентябрдын 1-нен баштаган болчубуз. Ал эми быйылкы жылы 1-августтан баштап азыркыга чейин уже сатып атабыз. Бул алайдын өзүндө ошо көмүркен чыккан жерде, ал жердеги баасы жогорку мындай ириктелген, орусча айтканда БК деген сорту бар. Ал 2500 сомдон. Азыр мына телевизордон дагы айттык, акция жүрүп атат. Мына ай сентябрь ай ичи дагы биз ошол 2500 деген бааны токтотуп койдук. Ал эми көмүрдүн майдарагы же арешка түрү көмүр кенинде 2200 сомдон сатылууда. Чоң Алай районуна бара албаган атуулдар үчүн дал ушул көмүрлөр Ош шаарынын Разакова 17 дарегинде, тагыраак айтканда Ош ТЭЦтин маңдайында жана Кара Суу районунун Фуркат айылынын Бакинский көчөсүндөгү Ош Прим автобазасында сатылып жатат. Баалары былтыркыга салыштырмалуу бир топ арзан. Ал жерде да ушундай элеп, жанагындай сортто таразага тартып чыгарып беребиз. Ал баасы 3700 сом, 2 жер 1. Элдин жашоо шартын ылайыкташтырып, былтыркы жылга салыштырмалуу, былтыркы жылы ордунда баштаганыбызда 3100 сом эле.
азыр 2500 сом 600 сомдон арзан баада коюп койдук. Бирок айрым учурларда жарандарга башка аймактын сапатсыз көмүрлөрүн Сары Могол же Чоңалай көмүрү деп арзан баада сатып жаткандар дагы кезигүүдө. Анын барып айтасың дем, бул Кызылкаяныкы, бул Алайдыкы, бул Мурдаштыкы, бул Сары Моңголдуку, бул Кичабайдыкы деп айтасың. Ошто алдап койгондор жокпу? Баягы Кызылкаяныкын же Сары Моголдуку деп саткандар. Сары Моголдуку. Мантип алдагандар болушу мүмкүн да. Маркалы инсан бар да. Чындыгында жөнөкөй эл үчүн көмүрдүн баары бирдей. Аны айырмалоо үчүн болгону аны жагып көрүү керек. Кээ бир мезгилде өзүнүн кара курсагын гана ойлоп, намысын саткан алып сатуучулар дагы чыкпай койбойт. Андыктан жарандар мындай алдамчылыктан алыс болуусу үчүн Перетикол компаниясы атайын ыкма киргизген. Фрунзе районунан келет, анан Ноокаттан келет, ошол көмүрлөрдөн анан Мурдаштан келет. Ошодон айырмасы биз ар бир чыккан порттерге жана чоң машинага төмөндөгүдөй чек жазабыз. Bunu bilүүнүн эң бир башкы гана сапаты мына чекти жазып, жарымын айырып берет. Ошо алуучу адам эч качан муну туура жана туура эместигин аныкташ үчүн жаңы ар бир чыккан күнү числосу менен чыгат. Ошого карап алса, Ошпирим же болбосо Перетикол компаниясынын көмүрү экенини аныкталат. Көп жылдан бери көмүр сатуучулук менен алектенгендер кайсы көмүр кандай экенин мыкты билип калышкан. Керектөөчүлөр көмүрдүн түсүн карап туруп деле Чоңалай көмүрүн аныктаса болот дешет. Кызылкаяныкы айырмасы болот ол. Эч качан болот. Анан Чоңалай менен, Мурдаш менен Сары Моңголдуку айырмалаш кыйын. Экөө окшош эле почти. Анан Кичалайдыкы ол отдельно өзү билинет, жылтырактан. Сапаттуу көмүр эми бархут деп коебуз, ошондой болот да. Сүлүктүнүкүнө окшошчу. Анан мына Чоңалайдыкы жакшы сапаттуу көмүр экени акыйкатта. Кышкы суукта жылуу үйдө олтурууну ким каалабасын? Жаңы технологиялар менен жогорку деңгээлде өндүрүлүп жаткан көмүр арзан наркта сатылып жатканы жарандар үчүн зор мүмкүнчүлүк. Мен азыр Ошпиримде көмүр арзан экен, телевизордо көрүп туруп 2500дөн дегениге азыр кесем акция болот экен. Азыр мен Чоң Алайга, Сары Моңголго кетип атам. Көмүр алып келгени. Şu yerde endi kışga bala chaqaga kömür keregi üçün Aşinga Alayga ketip atam hazır. Mana porterim bilen. O har yil alıp atam bu kömürni. Yaxshi üçün, yaxshi üçün yana alam deb juram. Перетикол компаниясы бүгүнкү күндө республикадагы жалпы өндүрүлгөн көмүрдүн 1/3 бөлүгүн өндүрөт. Тагыраак айтканда быйылкы жылы 500 000 тоннадан ашуун көмүр казып алып калкты кечиктирбестен кара алтын менен камсыздоо пландалган. Ири көмүр өндүрүүчү компания тарабынан уюштулуп жаткан арзан көмүр акциясы керектөөчүлөр үчүн зор мааниге ээ. Ал эми арзан баада жеринен көмүр алууну каалагандар төмөндөгү телефондор менен байланыста болот. Майрам Рахманбердиева, Дастан Токтоназаров, Жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн. Сиздер Жумалык маалымат программасын көрдүңүздөр. Келе жаткан аптабыздагы жалаң гана жагымдуу окуялар камтысын. Саламатта болуңуздар.